Эң негизгиси бүгүн кесиптештеримдин ишеничи артып, Кудайдын улуу күндөрү шайлап бергени мен үчүн чоң сыймык. Бул жөн эле шайланып эртең күндө мен ушул бир креслону ээлеп отурганымдан айыр таппайм деп ойлойм. Анткени 100 миңден ашык калкыбыздын жүгү оор. Ошондуктан эң биринчи ниетим, максатым мына Кудайдын улуу күнүндө шаарыбызга, элге, журтка кызмат кылуу. Анан ошону менен эле бирдикте элге биринчи күндө шаарыбызга эмне керек? Шаарыбызга биринчиден тазалык керек. Шаарыбызга свет өчпөш керек, суу болуш керек, транспорт менен бардык ушул коммуналдык жана күнүмдүк жашоодогу ыңгайлыктардын баарын биз шаарыбыздарга түзүп беришибиз биздин милдетибиз деп мен билем. Андан сырткары Алла Таалам насып этип буйруса, ушул менин 100 күндүк программамдын ичинде мынабу Жалал Абад шаарындагы алгачкылардан болуп курулуп аткан өтмөктүн аягына чыгарып бүтүрөм. Сиздер менен Кудай буйруса чогуу ачылышын кылабыз. Андан сырткары мына Газпром ишканасы менен бүгүнкү күндө чоң ири мына спорт зал түшүп атат. Ушул 100 күндүк программанын алкагында бул имаратта бүтүп, сиздер менен чогуу ушул эгемендүүлүк күнүнө шаарга чоң бир белек болот деген чоң ишеничтемин. Жогоруда өзүңүз айттыңыз да, мурда аткаруу бийлиги менен шаардык кеңештин депутаттарынын ортосунда каршы пикирлер көп болчу депчи. Аларды жоюу боюнча сиз кандай кадамдар көрөсүз? Сөзсүз түрдө, анткени мен шаардык кеңештин депутаттарынын арасынан чыккан талапкер катары шаардык кеңештин депутаттарынын көйгөйүн жакшы билем. Мындан ары эч убакта бизде баягы айрым бир убактарда мэрия эле кылып атат болуп, шаардык кеңештин кээ бир депутаттары көмүскөдө калып калса, мындан ары андай маселе болбойт. Мындан ары сиздер биз деген девизди угасыңар. Бул биз деген девиздин ичинде аткаруу бийлиги да болот, мэрия непосредственно мэрдин баягы жетекчилиги алдында и шаардык кеңештин депутаттары менен чогуу. Ошондо депутаттардын көйгөйү только мен дегенден болот абы? Депутаттардын көйгөйү эми аткаруу бийлиги кээ бир убакта ушул депутаттардын баягы ири олтуруп түз кеңеши бир чечимге келебиз. Тилекке каршы депутаттардын кээ бир убакта ушул кылган мээнети көмүскөдө калып калгандыгынан кээде ушундай бир түшүнбөстүктөр жагдай орун алып келген буга чейин. Мэрияда кадрлык өзгөрүүлөрдү күтсө болобу жакынкы аралыкта? Негизинен бүгүнкү күндө мен эми Кудай буйруса аппарат негизинен ушул аппарат иштейт. Ошондо ойлоп турам. Айрым бир өзгөрүүлөр болуш керек.